Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Манас районунда жайгашкан Баласаруу КЭСиндеги курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Сасык тумоодон сак болуңуз. Сасык тумоого чалдыккандардын көпчүлүк бөлүгүн жаш балдар түзүүдө. Аймактарда бала бакча көйгөйү чечилүүдө. Алгач расмий кабарлардан Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 декабрда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Сиздер эгемендүү мамлекетибиздин коопсуздугун, конституциялык түзүлүшүн жана аймактык бүтүндүгүн, ички жана тышкы коркунучтардан коргоо үчүн тыным албай кызмат өтөп келе жатасыздар. Мындай ары жоопкерчиликтүү, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип каармандыкты, тайманбастыкты, керек болсо жанын аябаган эрдикти талап кылат. Улуттук коопсуздук кызматкерлеринин майтарылбас курч мүнөзү, атамекенге берилген мекенчилдиги калың эл, калайык журтубуздун айрыкча чек ара аймактарында жашаган жарандарыбыздын эртеңки күнгө болгон ишенимин арттырып, алардын коопсуз жашоосун камсыздайт. Бул өзгөчө кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн каргашалуу окуяларда башка күч түзүмдөрү менен бирге сиздердин кызматкерлердин каармандыктарынан даана көрүндү. Демек, атамекен менен эл журттун бейпил турмушу жана бейкапар жашоосу сиздердин тыкыр аракетиңиздерден көз каранды. Дүйнөдө болуп жаткан коркунучтар, анын ичинде эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын жанданышы, кибер кылмыштуулуктун жана наркотикалык заттарды мыйзамсыз айлантуунун өсүшү коопсуздук органдарынын жаңыча иштөөгө жана ар дайым даяр турууга чакырат. Мындан улам экономиканын өсүшүнө кедергисин тийгизип жаткан ар кандай коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү иш-аракеттери дагы улантылышы зарыл деп эсептейм. Мекенибиздин алдындагы ардактуу кызматыңыздарды албан ийгиликтер, жаңы жетишкендиктер коштосун. Кыргызстаныбызда тынчтык, элибизде бейпилдик өкүм сүрсүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аймактарга болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Токтогул гидроэлектростанциясынын жалпы абалы жана иши менен таанышты. Акылбек Жапаров белгилегендей, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Учурда Токтогул ГЭСин модернизациялоо долбоору ишке ашырылууда. Анын алкагында ГЭСтин жаңы 4-чү гидроагрегаты орнотулуп, ал бир нече убакыттан бери тесттик режимде иштеп келген. Азыр агрегат толук түрдө ишке киргизилүүдө, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Каракөл ГЭСинин курулуш долбоору менен таанышты. Анын наркы болжолдуу түрдө 25 миллион АКШ долларын түзөт. Гидроэлектростанциянын кубаттуулугу 18 мегаватты түзөт. Бул объектинин курулушу жана ишке киргизилиши жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө салым кошуп, өлкө жарандарын жана ишканаларын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого өбөлгө түзөт. Өз кезегинде мамлекет ГЭСтерди курууга инвестиция салган инвесторлорго ар тараптуу колдоо көрсөтөт деп белгиледи министрлер кабинетинин башчысы. Теман улай, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Баласаруу кичи ГЭСинин курулуш иштери менен таанышты. Учурда долбоор боюнча ГЭСтин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушуна керектелген материалдар толугу менен алынып, жабык электр бөлүштүрүүчү жабдуу курулмасынын материалдары менен камсыз болгон. Акылбек Жапаров белгиленген иштерди өз мөөнөтүндө аткарууну эскертти. Анткени ушул жылдын декабрь айында Баласаруу ГЭСинин 1-чи агрегаты пайдаланууга берилиши керек болчу. Өткөн жылдын 29 августунда президент Садыр Жапаров Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында Киров сусактагычында Баласаруу Чакан гидроэлектростанциясын курууга капсула салган. ГЭС Киров сусактагычынын мурда пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарын максималдуу түрдө натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Баласаруу ГЭСи боюнча иш-аракеттер жүрүп атат. 7 декабрга карата гос экспертизаны алдык.
Сентябрга бар Долбор экспертиза кечип калды. Баласаруу КЭСиндеги жүрүп жаткан иштерди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн өзү жеринде көрүп чыкты. Берилген маалыматтарга ылайык, Баласаруу КЭСинин агрегаттарынын иштөөсүн камсыз кылган суу түтүктөрүн курууга керек болгон темир материалдарынын дээрлик көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаарындагы тиешелүү сактоочу жайларга жеткизилген. Мындан сырткары болочок КЭСтин коопсуз жана сапаттуу иштөөсү үчүн Киров суу сактагычынын платинасында жайгашкан суунун агымын жөнгө салуучу жабдыктарын оңдоп түзүү, жаңылоо иштери аткарылууда. Куруп аткан нерсебиз закрытое распределительное устройство. Анын курулушу Кудай буюрса перекрытиясын койдук. Кудай буюрса февралдын 15-теринде график боюнча каркасын бүтөбүз. Заполнениясын баштайбыз. Техника жагынан баары жетиштүү. Баары жакшы эле. Иштеп келатабыз, иштейбиз. Жаңы гидроэлектростанциясынын курулушун энергетика министрлигинин жана улуттук холдинг компаниясынын көмөгү менен Чакан КЭС ачык акционердик коому жүзөгө ашырууда. Долбоор боюнча биринчи агрегатта 2022 жылдын декабрь айында жыйынтыктоо пландаштырылган болчу. Техникалык себептерден улам өз мөөнөтүндө жумуштар бүтпөй калды. Мындан улам Акылбек Жапаров белгиленген жумуштарды өз мөөнөтүнөн кечиктирбестен ишке ашырууну эскертти. Материалдар алып келип, кече жакында полностью партиялар келип түштү. Жок, кана трубаңар бар. Материалдарыбыз даяр. Оборудованиеңер бар. Тендер эми бүтүп, эртең бүрсүн уже объявляем на закупку на тендер. Складтарды кече барып жолугуп сүйлөштүк, уже чакырткы арада уже. Качан Доскол айтпады. Март айында, декабрдын 5-inde 5 мегаватты кой берем деп эди. Кана ал ишке ашпады. Эмне ошо материалдар убагында алынбады, ошо негизинде ушундай болуп калды. Атак пикер кылдыңыз. Фактически иш аракеттер жасап атабыз. Канча акча алдыңыз? 2 миллиард алдык. Эмне алып анан бүтүрүп айтасыз? Аны бүтүрүп атабыз, эми объективдүү шарттарга байланыштуу болуп калды да. Эме дегенде экспертизаға кеч чыгып, ошого байланыштуу бир тендерлер өткөзө албай калдык да. Ошол эле болду мына. Именно мыйзам талаасына туура келтирип атабыз да, Акылбек Сүймбекович. Ошого байланыштуу. Бирок токтогон жок жумуштар. Аткарылып атат, азыр наращивать кылып атабыз. Өз убагында, өз учурунда аткарабыз деп ушул милдеттелерди алып атабыз. Баласаруу КЭСин 2023 жылдын соңунда ишке берүү пландалууда. Белгилей кетсек, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Баласаруу КЭСин курууга 22,9 миллион доллар берет. Баласаруу КЭСинин курулуш долбоорунун жалпы кубаттуулугу 25 мегаватты түзөт, 3 генераторлуу, орточо 92 миллион киловатт-саат өлчөмүндөгү электр энергиясын иштеп чыгарууга жөндөмдүү болот. ЗРУ деп коет, жабык бөлүштүрүү түйүнү. Ошонун курулуш процесси жүрүп атат азыр. Бул эми чоң проект да. 4кө бөлүнгөн тендер менен да. Электролиниялары өзүнчө, машинный зал өзүнчө, анан азыркы курулуп аткан бөлүштүрүү түйүнү. Бөлүштүрүү түйүнүнүн азыркы кездеги акыбалы 30%-тик иши бүтүп калды. Февралдын ичинде курулуш толугу менен бүтөт. Азыр бул жерде ушу биздин компаниянын 50дөй жумушчулары иштеп атат бул жерде, бардык тармактарда. Киров суу сактагычында курулуп жаткан Баласаруу кичи гидроэлектростанциясы мамлекет тарабынан аткарылып жаткан ири долбоорлордун бири. КЭСтин иштөө режими Киров суу сактагычынын сугат режими менен шайкеш болуп, акыркы үлгүдөгү заманбап жабдыктар орнотулмакчы. Рахат Бишалиева, Кайнар Ормонов, Манас району. Энергетика министри Таалабек Ибраев Япониянын Muro Systems Co компаниясынын президенти Джон Синг Панды кабыл алды. Ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушуунун алкагында тараптар энергетика тармагындагы кызматташуунун келечегин талкуулашты. Андан соң энергетика министри Таалабек Ибраев менен Muro Systems Co компаниясынын президенти Джон Синг Панды өз ара түшүнүшүү жөнүндөгү меморандумга, ошондой эле Чакан Каракөл КЭСинин куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча
жол картасына кол коюшту. Таалайбек Ибраев бул документ тараптардын мындан аркы практикалык кызматташуу үчүн маанилүү экенин билдирди. Аны менен катар бул өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдун максаты Кыргызстанда гидроэнергетикалык долбоорлорду өнүктүрүү, атап айтканда чакан гидроэлектростанцияларын куруу боюнча кызматташтык үчүн тыгыз өз ара аракеттенүү болуп саналат. Жыйынтыгында 2022 жылдын декабрь айында Morrow Systems Corporation компаниясынын өкүлдөрү өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын изилдөө үчүн Кыргызстанга келүүсү боюнча макулдук беришкен. Бүгүн президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, профсоюздардын Талас облустук кеңеши жана жумуш берүүчүлөрдүн Талас облустук бирикмелеринин ортосунда өз ара макулдашууга кол коюлду. 3 тараптуу макулдашуу социалдык эмгектин жана алар менен байланышкан экономикалык мамилелерди жөнгө салууга багытталып, эмгек укуктарынын сакталышын ишке ашырат. 2022-2024 жылдарга карата кабыл алынган 3 тараптуу макулдашуунун алкагында эмгек рыногун өнүктүрүү жана калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, ошондой эле эмгек укуктарын камсыз кылуу менен эмгек акы төлөөнү, социалдык камсыздоону көзөмөлгө алуу жагдайлары каралган. Кол коюунун артыкчылыгы, значит, бизде бул эмгекти коргоо жагы ишкерлердин ортосунда биргелешип областтагы ишти жүргүзүү боюнча. Бул боюнча бизде 3 тараптан бириккен комиссия түзүлөт. Ошол комиссия бул ишти карап, регулировать этип, ар бир жарым жылда чогулуп, иштин жүргүзүлгөнүн, кайсы жерде кандай болуп атканын биргелешип ишти жүргүзүп турмакчы. Мындан сырткары ата мекендик товарлардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу менен ишмердүүлүк чөйрөсүндө административдик тоскоолдуктарды азайтуу жагдайы да каралган. Жоопкерчиликтерди алуу, мындай биргелешкен иш аракеттерди аткаруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Буюрса, бул багытта мындай иштерди жүргүзөбүз да, макулдашууга ылайык. Макулдашуунун пункттарында көрсөтүлдү. Мамлекеттик органдар, профсоюздар, ошондой эле жумуш берүүчүлөр кандай иш аракеттерди кылуу керек, ошолор боюнча маалыматтар камтылган да. Иш-чарага катышкан облус башчысы Бакытбек Нарбеков эңириде кандай гана жагдай болбосун, эмгек укуктарынын корголушу башкы кызыкчылык экендигин белгилеп, өнөктөштүктө кызматташууга чакырды. Биз негизги эле максат ушул кызматкер жумушчулардын укугун коргоого биз дагы макулбуз. Бел байланып отурабыз, калыс болушубуз керек эң негизги. Ошондуктан тараза тегиз турса, мындай туура иш болот да. Анан бир жагына ооп кетсек, анда бүгүнкү күндө ишке коюлуп калган жол багытыбызды бузуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан сиздер да мыйзамга ылайык иш алып барууңуздар суранабыз. 3 тараптуу макулдашууга Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Эмил Кызаев катышты. Макулдашуу облусубуздун бардык райондорунда жана ошондой эле Талас шаарында айыл чарба, өнөр жай тармагын, ишкерликти, чакан жана орто бизнести мындан ары өнүктүрүү максатында кабыл алынды. Анда тең укуктуулук жана өз ара сыйлашуу принциптери жана эмгекчилердин ден соолугуна кам көрүп, эс алуусун камсыз кылуу жагдайлары да каралды. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Бардыгы балдар үчүн бул максатта облус аймагында бала бакча имараттарын куруу жана балдардын шарттарды жакшыртуу аракеттери көрүлүп келет. Алсак, быйыл Талас райондук өнүктүрүү фондунун акимдин жана айыл өкмөттүн бирдиктүү иш алып баруусунун натыйжасында Кара Суу айылындагы Берме Тапа балдар бакчасына кошумча имарат курулду. Бала бакчанын бүгүнкү абалы кандай? Теманы кабарчыбыз улантат. Биз ушул үндөрдү угуп атабыз, сүйлөп айтып жатабыз. Демек кандайдыр бир тыбыштарды угуп жатабыз. Ирина Айткулованын кесиби тарбиячы. 9 айдан бери Кара Суу айылындагы Берме Тапа балдар бакчасында эмгектенет. Бала бакчалар карантинге жабылгандан бери балдар кыздардан байланышты үзбөй аралыктан иштеп жатат. Таң эрте бала бакчага келип, телефон аркылуу байланышка чыгып, тапшырма берип иш планын аткарууда. Саламатсыңбы, Арас? Кандай эс алып турдуң? Кана мен жөнөткөн тапшырмаларга жооп беребиз. Карантинге жабылып калдым, балдар бакчасынын бардыгы. Анан бизде ошо иш күнүбүз кадимкидей эле келип өтүп атабыз бул жерден. Балдар менен кайтарым байланыш кылып эле күнүмкү план боюнча сабагыбызды өтүп атабыз. Телефон менен эле, WhatsApp группабыз менен эле байланышып, балдарга сабак өтүп атабыз. Жакшы, негизи балдардын келип турганы жакшы болмок.
Бирок мындай кырдаалга байланыштуу биз онлайн өткөнгө туура келип турат. Кара суу айылында башка балабакча жок болгондуктан баары ушул балабакчага келишет. Кезек күткөндөр да бар. Учурда мында 70 бала тарбияланат, 5 тарбиячы иштейт. Бирок балабакча тар болгондуктан былтыр көйгөй жаралып, жанына кошумча имарат куруу зарылдыгы келип чыккан. Себеби балабакчанын кампасы, азем залы жок болчу. Өзүнчө иш бөлмө жоктугуна директор жана мейман коридордо иш алып барышчы. Аталган көйгөй быйыл чечилди. Айыл өкмөтүнүн жана район акиминин аракети менен Талас райондук өнүктүрүү фондунан 2 миллион 700 миң сом каралып, балабакчага кошумча имарат курулду. Эми балабакчанын азем залы, кампасы жана жетекчи менен меймандын өзүнчө иш бөлмөсү бар. Мындай колдоого балабакчанын эмгек жамааты кубанат. Буга чейин кабинеттерибиз жок эле. Мынтип кабинетти болуп, сүйүнүп кубанып отурабыз. Музыкальный зал, жетекчинин кабинети, медсестранын кабинети, склад. Аябай муктаж болчук, буга чейин кабинет жок, коридордо отурчук. Талас райондук өнүктүрүү фондуна терең ыраазычылык билдирем, өзүм атыман жана коллективдин атынан. Бул проекттин тартып келген айыл өкмөт башчыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, Кара суу айылындагы Бермет апа балдар бакчасы ачылганына аз болсо дагы район ичиндеги кароо сынактарга катышып, жигердүү аракетин көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө балабакчанын эмгек жамааты бөбөктөргө жаңы жылдык маанай тартуулоо максатында жасалгылоо жумуштарында жасап бүтүшкөн. Сыймык Барманов, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району. Биздин да колдон келет. Бул максатта Манас районунун Арал айылынын кол иштүү айымдары элеттик кыз келиндерди кийим тигүү кесибине үйрөтүшүүдө. Айыл өкмөт баштаган айылдыктардын аракетин Манас районунун акими колдоп, райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен айылга 20 орундуу цех курулду. Алыскы Аралдагы алгачкы цехтин ишмердүүлүгүнө кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков кызыгып көрдү. Бул кийим тигүү цехи Манас районунун Арал айылында курулду. Бутуңду токтотуп, кайра жүргүзүп. Бутуңду иштеткенди үйрөтүп, токтотуп, кайра жүргүзүп. Айжан Эркинбаеванын кесиби тигүүчү. Айыл тургуну буга чейин үй шартында кийим тигүү иштеген. Айылда тигүү цехи ачылаарын укканда кубанып, үйүндөгү кийим тиккен машиналарын бул жака алып келип, кызыккандарды бекер үйрөтүүдө. Буттун кыймыл аракетинен баштап, тигүү ыкмаларына чейин түшүндүрүп жатат. Ал аталган кыз келиндерди үйрөтүп, жумуш менен камсыздагысы келет. Айыл ичине бир жардамыбызды тийгизели деген ой менен ушул ишти баштап атабыз. 70% үйрөнчүк. Такыр машинкага отуруп, жип саптаганды үйрөнбөгөн кыз келиндер. Бирок кызыгуулар бар. Андан ары иш менен камсыз кылуу бул менин мойнумда. Бекер үйрөнөт, албетте айыл ичи бекер. Бишкектен өзүбүздүн мурунку иштешип жүргөн заказчиктерибиз бар. Ошолор менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жумуш менен камсыз болобуз буюрса. Жакынкы күндөрү аталган цехтин расмий ачылышы болот. Ага чейин тигүүчүлүк кесипке кызыккан кыз келиндер цехке келип үйрөнө беришет. Алардын бири Арал айылынын тургуну Замира Кубанычбекова. Цех иштеп баштайт дегенден бери убактысын тигүүчүлүккө бөлүп, кесипти үйрөнүүнүн аракетинде. Жакында цех ишке кирсе, 4 баланын энеси иштеп, каражат табууга мүмкүнчүлүк алат. Бир паста эле үйрөнүп калдым. Бир паста үйрөнүп, чөнтөктөн баштадык. Үйрөнгөндү тигип бүттүк, эми башка дагы эмелерди берем деп атат. Аны тигебиз. Лишь бы жабылбаса болду, жашынакай болуп иштеп кетсек болду. Биз эми кызматка иштебегенден кийин, үйдө отургандан кийин бул нерсе кирип чыгып бизге эрмек. Тигип үйгө ушакташып, күнөөсүн көтөргөндөн көрө бул бизге жакшы нерсе болду. Эрмектеп келип иштеп, өзүбүздүн көңүлүбүздү ачып, бир жерде келиндер менен чогуу үйүбүз жанында соседбиз. Цехтин ачылышы Арал жана Чечтөбө айылдарындагы кыз келиндерди кубантты. Тигүүчүлөрдү батырган имарат мурда кароосуз турган. Айыл өкмөтү долбоор даярдап, айылга 20 орунду кийим тигүү ишкана кылууну чечкен. Буга чейин айылда тигүү цехи болгон эмес. Бул биринчи. Андыктан аталган демилгени Манас районунун акими колдоп, райондун өнүктүрүү фондунан 3 миллион 292 миң сом карап берген. Бул суммага имарат ремонттолуп, тигүү машиналары жана башка заманбап жабдуулар сатып алынган. Биздин райондун акими Досмол Дамович менен акылдашып, Манас өнүктүрүү фондунан элди жумуш менен камсыз кылуу үчүн 3 миллион 292 миң сомго ушул долбоорду жазып өткүзүп алганбыз. Биринчи цех биздин айыл боюнча жакында ачылыш эмесинде азем болот. Манас районунун акими Досмол Дамовичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Элдин баары рахмат айтып атат, сүйүнүшүп атат, мына кыз келиндердин баары иштеп атат. Анан жана ушу имаратты биздин айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине өткүзүп берген эжелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин.
Белгілей кетсек, Манас райондық өнүктүрүү фонду аркылуу быйылкы жылда 12 долбоор ишке ашкан. Ага жалпы 13 миллион сом жумшалган. Бардык каражат долбоорлор акимдин көзөмөлү алдында болуп, эл муктаждыгын камсыздоого багытталган. Быйылкы жылы бизде биринчи жолу райондук өнүктүрүү фонду өзүнүн ишмердүүлүгүн алып жүрүп иштедик. 13 миллиондон ашык иштер аткарылды, 12 проект ишке ашырдык. Бардык тармактар боюнча ушу ар бир айыл өкмөттү камтыдык. Пландарыбыз көп. Дагы аткарыла турган проблема иштерибиз бар. Ошолордун баарын ишке ашырыш үчүн ушул акча каражатты деле жылда берип турса, биз да бир топ иштерди аткарганбыз бул жерде. Манас райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен келаткан жылда дагы бир катар ишканалардын ачылаары күтүлүүдө. Башкы максат айыл калкын жумуш орду менен камсыз кылуу. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району. Саламат сактоо министрлиги мектептеги карантинди узартып, балабакчаларды жабууну сунуштады. 20 декабрга карата өлкө аймагында сасык тумоо менен курч респиратордук вирустук инфекциянын 6558 учуру катталды. Балдар арасында оорунун күчөшү 68,7%дан 72,6%га өскөнүнө байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлигине мектептеги карантинди 30 декабрга чейин узартып, ошондой эле балабакчаларды дагы ошол күнгө чейин жабуу керектиги айтылды. Ал эми Талас облусунда эпидемиологиялык абал кандай? Бул туурасында кийинки материалда сөз болот. Назгүл Эмилбаева Талас шаарынын тургуну. Ал үй бүлөсү менен 2 жумадан бери сасык тумоодон дарыланууда. Тилекке каршы толук сакаюу болгон эмес. Экинчи ирет сасык тумоо кайталанууда. Алсак 6 жаштагы баласы буга чейин дарыгердин көзөмөлүндө дарыланган. Экинчи ирет дене табы көтөрүлүп, катуу жөтөлүп кайрылууда. Температура көтөрүлгөндө кечетен баштап көтөрүлдү. Мындай жөтөлгөнүнө бир 3-4 күн болуп калды. Жөтөлгөн жакшы болуп калганбыз. Кайра кечетен баштап өзүнүн эле температурасы көтөрүлүп эле ушинтип кетти да. Статистикага таянсак, учурда сасык тумоо менен көбүнчө 14 жашка чейинки жаш балдар ооруп жатышат. Талас облустук үй бүлөлүк медициналык борборуна күнүнө 80ден ашуун сасык тумоо менен ооругандар кайрылууда. Алардын көпчүлүгүн жаш балдар түзөт. Азыркы күндө мына бүгүнкү неме менен карай турган болсок, эң көп кайрылган ушу Талас району менен Манас районунда кайрылуулар көп болду. Анткени Манас районунда 114 амбулаторлук кайрылса, Талас районунда 124 оорулуу кайрылды. Азыркы күндө биздин область боюнча айтып кете турган болсок, баардыгы болуп 301 койка толукталган. Азыркы күндө резервде 116 керебет бар. Эпидемиологиялык абалдын күч алгандыгына байланыштуу дарыгерлер таңкы 8ден кечки 20:00 чейин 2 мөөнөт менен иштешүүдө. Сасык тумоодон сактануу зарыл. Учурда өлкө аймагында, анын ичинде Талас облусунда да сасык тумоо күч алууда. Дарыгерлердин маалыматында бүгүнкү күндө сасык тумоонун бир нече түрү катталган. 20 декабрга карата 352 жаран амбулатордук түрдө, ал эми 26 бейтап стационардык түрдө курч респиратордук вирустук инфекциядан дарыланууда. Азыркы күндө Бишкек шаарында эң көп ошо басымдуулук кылып аткан чочко тумоо болуп атат ушу Кыргызстанда. Адан тышкары H1N3 деп коет. Дагы да башка грипптин түрлөрү, ошондой эле сасык тумоонун 1-2 түрү жүрүп атат. Жанагы өзүңүздөр деле азыр көрүп атасыздар, бир ооруп бүткөндөн кийин экинчи жолу ооруп кетип аткандары ушулардан болуп атат. Бир түрү менен ооругандан кийин кайра экинчи түрү. Мындайча айтканда, бир сезондо 2 түрү бирдей кетип атат да. Эске салсак, 14 декабрдан баштап мектеп балабакчаларда карантин жарыяланган. Сасык тумоонун күч алгандыгына байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги мектептеги карантинди узартып, балабакчаларды жабууну сунуштады. 20 декабрга карата өлкө аймагында сасык тумоо менен курч респиратордук вирустук инфекциянын 6558 учуру катталды. Билим берүү жана Илим министрлигине мектептеги карантинди 30 декабрга чейин узартып, ошондой эле балабакчаларды дагы ошол күнгө чейин жабуу керектиги айтылды. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.
Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы. Саламатта болуңуздар.